Урматтуу мекендештер, биздин Актенет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун Баткен Аксай жергесинде Авазбек экебиздин үй бүлөсүнө салынган ак өргөнүн алдында турабыз. Бүгүн биз үй толугу менен бүткөндө, Кудайым буйруса, Авазбек экебиздин апасы пайгамбар жашындагы Катыча энебиздин дуасын алалы деп турабыз. Алгач мен бир-эки суроо узатсам, анан ошого жараша жооп алып, анан жалпыбыз энебиздин сонун болгон бир дубасын алалы иншалла. Эне саламатсызбы? Саламатсыңар. Кандайсыз? Кош келипсиңер. Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, Кудайга шүгүр. Атыңыз Катыча? Атым Катыча. Катыча эне өзүңүз канча жаштасыз? 67-ден. 67-де. Авазбек экебиздин атасы жолдошуңуз Өтүп кеткен. Кайсыл жылдары? 99-жылы. Ошондон бери балдарыңызды өзүңүз карап келесиз? Ооба, өзүм багам. Өзүм карап, өзүм багам. Авазбек эке канчанчы балаңыз? Азыр экинчи уулум. Экинчи балаңыз. Экинчи. Калган балдарыңыз ден соолугу кандай? Жакшы, жакшы. Жашоо шарттары кандай? Жашоо шартыбыз дурус эле. Калган балдары жакшы элеби? Калганы жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Жакшы. Бул Авазбек экенин кызы. Бул Аваздын. Мен уктум элем, алгач келгенде бул Авазбек экебиздин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген кызы, апасы чоңойткон, Катыча чоңойткон, төрөлгөндө эле ушул Авазбек экенин апасынын колунда чоңойгон деп ушундай уктум элем. Бул кыз боюнча айтып кетиңизчи өзүңүз. Бул кыз боюнча айтсам, бул кыз өзү таңдайы кичине тили жок, таңдайы тешик төрөлдү. Багыш абдан кыйын болду, эмбеди. Ишбирстер менен сүт берип кыйналдык. Анан 2 жашка чыкканда операция болду. Ошонун бери эми жакшы, дагы эле каттык ирик бербейбиз. Анан кичине талмасы бар. Эң койбойбуз, жумшак жерге ойнотобуз. Ушинтип дагы эле өзүбүз карайбыз, үйдө окуйт. Ошол өзүм карайм. Азыр 3-класс болсо 10-11ге келип калды. Авазбектин чоң баласы кыз болуп калабы? Жок, чоңу уул 6-класста, бул экинчиси. Сиз өзүңүз карап чоңойттуңуз? Өзүм карап чоңойттум. Жаш таба жаң төрөлгөндө эмчегенбей, шприц менен сүт? Шприц менен 2 ай шприц менен сүт бердик. Акылдуу кыз бала. Алла Тааланын мээрими түшкөн бир өзгөчө кыз экен да бул. Чоңойсо акылдуу кыз болот иншалла. Анан бул Аксайда төрөлгөндөн бери бир жерде жашайсызбы? Шектеле Аксайда жашайм. Ушул жерде чоңойдуңуз өзүңүз деле? Өзүм Шырак шаарында бияка түйгө чыгып келдим. Кайсыл жылы келдиңиз? 72-жылы келдим. 72. Ошондон бери Аксайда жашап атам. Мурунку Аксай элинин жашоосу кандай болгон мурда? Мурда да ушундай эле, бирок тынч эле. Анча деле тынч эмес эле. Ошондо мен келин болуп келгенден эле качабыз, каяк менен ушинтип качып, ушинтип жүрдүк. Эми азыр андан канча кыйын болду. Кооптуу жерде. Кооптуу. Алла Таала сабыр берсин эли журтубузга. Авазбек экебиз эми бул үйдө жашайбы? Ооба, жашайт, Кудай кааласа. Кудай насип кылса жашайт. Рахмат силерге. Башка тугандарына берип койбой, өзүңүз көзөмөлдөй аласызбы? Жок. Сүйүнүп отурат, жашайт. Өз жашайм деп атабы? Жашайм деп атат. Авазбек экебизге көз салып, кээде өзүңүз деле келип конок болуп ушул жерде карашып туруңуз, Анан бул кызды дайым өзүңүз карайт келесиз да? Өзүм карайм, дагы эле өзүм карайм. Эне анда эмесе чыныгы бейиш энелердин таман астына дейт. Анда эмес ушул Авазбек экебиздин үйүнө жардам берген жалпы мекендештерибизге, бир туугандарыбызга, алыскы мигрант болуп жүргөн, Россия жеринде жүргөн бир туугандарыбызга бир жакшы дуаңызды бериңиз. Эми ушул үйгө жардам берген бир туугандарыбыз болгону сиздердин дуаңыздарды деле алып калсак, ушундай ар бир дуаңыздарга гана муктаж болуп турушат. Ошол бир туугандарыбызга бир сонун дуа бериңиз, келиңиз. Амин. Дая ушу рахмат кыргыз элиме. Өмүрлөрү узун, ырыскылары палбан болсун. Биз кыргызбыз. Акниет коомуна да чоң рахмат. Ушу жардам кылып колун сунган жумлай журттун бардыгына рахмат. Бардыгынын ден соолугу жакшы болсун, кыргыз элим тынч болсун, бактылуу болсун, балдары дагы. Амин. Кудайым жакшылыкта жашайык. Чоң рахматымды айтам эли журтума, Акниет Аманат коомуна. Рахмат. Рахмат эне, рахмат. Дуа кылып туруңуз. Алтын кыз, шириң кыз, чоң кыз бола буйруса.
Авазбек экөөбүздү караган жакшы кыз бол, акылдуу кыз бол, атасын карады, атасына күйгөн кыз бол. Мына ушундай достор, мекендештер, Авазбек экөөбүздүн апабыздын дубасын жалпыңыздарга алып бердик. Буюрса бул үйдүн ачылыш аземи 7 октябрда күндүзгү саат 15:00 болмокчу. Андыктан баардыгыңыздарды мен чакырам. Келип Авазбек экөөбүздүн үй бүлөсүнүн жана Аксай элинин биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун сыйлуу коногу болуп, жан дүйнөңүздөргө азык алып кетиңиздер. Биз сиздерди күтөбүз. Авазбек экенин үй бүлөсү дагы жалпыңыздарды чыдамсыздык менен күтөт. Келиңиздер ушул үйдүн ачылыш аземине баардыгыбыз күбө болуп, алаканыбызды жайып, сонун дуа берип, Авазбек экөөбүздүн үйүнүн бир ачылышына күбө болуп, кубандырып, сүйүнүп кайтайлы иншалла. Баардыгыңыздарды күтөбүз. Көрүшкөнчө.